Өрүк кактын мекени жана тарыхы. Кургатылган жемиш өрүк дарагынын мөмөлөрүнөн күнгө табигый кургатуу жолу менен алынат. Муну биринчилерден болуп, Борбордук Азиянын жана Түндүк Кытайдын тургундары жасаган. Бул аймакта да өрүктүн мекени. Байыркы кытайлар өрүк какты акылмандыктын жемиши деп аташкан. Кышка сакталган баалуу продукту катары эсептелген. Ошондой эле моряктар иммунитетти бекемдөө үчүн мөмө жемиштерди саякатка алып кетишкен. Чыгыш өлкөлөрүндө өрүк как гүлдө өзүнүн символу катары эсептелинет. Аларды дагы эле үйлөнүү тою үчүн сүйүшкөн түгөйлөргө беришет. Как болуучу өрүк Кавказда, Иракы чыгышта, Орто Азияда жана Крымда өстүрүлөт. Данеги менен кургатылган мөмө как өрүк деп аталат. Ал эми эң популярдуу түрү баргек. Өрүк кактын пайдалуу жагы. Кактын курамында А, С, ПП, В1, В2 витаминдери жана фосфор, натрий, кальций, магний, темир сыяктуу минералдар бар. Алар биргеликте сөөктөрдү жана иммунитетти бекемдейт. Кактагы клетчатка тамак сиңирүү системасын нормалдаштырат, ич катуудан сактайт, шлактарды жана калдыктарды чыгарууга, боорду тазалоого жардам берет. Кактын курамындагы көп сандагы калий жүрөк кан тамыр системасына жакшы таасир этет, жогорку кан басымды төмөндөтүүгө жардам берет. Ошондой эле организмден ашыкча сууну чыгарып, тез арыктоого өбөлгө түзөт. Калий кандагы нормалдуу кычкыл щелочтук тең салмактуулукту сактайт, бирок суу менен чыгып кетет. Анын жетишсиздиги менен суу электролит балансы бузулушу мүмкүн. Андан тышкары нервтиктер, булчуңдардын спазмасы, аритмия жана шешик пайда болушу мүмкүн. Өрүк как организмдеги микроэлементтердин запасын толуктоого жардам берет. Өрүк как суу туз балансын нормалдаштырууга, булчуңдардын тонусун сактоого жана жүрөк кан тамыр системасынын иштешине катышкан калийдин зор мазмуну менен айырмаланат. Чыпар жыттуу деликатес диабеттиктердин, орточо гипертония менен ооругандардын жана тромбозго жакын адамдардын рационуна киргизилиши мүмкүн. Ал гана эмес, зыян эмес, ошондой эле инсулин жана холестерол көлөмүн нормалдаштырат. Магнийдин көптүгү нерв системасын бир топ чыңдап, стресстин жана эмоционалдык ашыкча жүктүн таасиринен арылтат. Өрүк кактын пайдасы аны жумшак ич алдыруучу жана жумшак сары айдагыч катары колдонууга болот. Аскорбин кислотасы жана каротин иммунитетти бекемдөөгө жардам берет. Практика көрсөткөндөй, өрүк какты тамак ашка системалуу түрдө колдонгондор жугуштуу ооруларга жана сасык тумоого азыраак чалдыгат. Өрүк какты үзгүлтүксүз колдонуу картайуу процессин жайлатып, клетканын жаңылануусун активдештирет. Кургатылган жемиштердин залалдуу шешиктердин пайда болушунун алдын алуу жөндөмдүүлүгү илимий жактан далилденген. Өрүк как ичеги карын трактынын иштешине пайдалуу жана бул күмөнсүз. Тамакты сиңирүү, ичегилерди тазалоо жана зат алмашууну жакшыртууга жакшы таасир этет. Өрүк как кант аздыкта өтө зарыл, анткени анын курамында темир жетиштүү. Витамин А көздүн көрүүсүн калыбына келтирет жана оңдойт. Деликатес өзгөчө каарыларга көздүн курактык патологиясын алдын алуу үчүн сунушталат. Кургатылган мөмө жемиштер денени пайдалуу заттар жана аминокислоталар менен кандыруу үчүн спорттук рационго коопсуз киргизилиши мүмкүн. Өрүк как дагы эмнеге пайдалуу? Чоңдор үчүн да, бала үчүн да маанилүү болгон баалуу минералдардын жогорку концентрациясы. Ал өнүгүп келе жаткан организмди колдоо үчүн балдардын менюсуна киргизилиши керек. Сунушталган жаш 1 жаштан. Кактын зыяндуу жактары барбы? Ашказан жарасында жана 12 эли ичегинин башка ооруларында, ошондой эле калкан безинде өрүк как зыяндуу болушу мүмкүн. Ошондуктан аны этияттык менен жеш керек. Ошондой эле мөмө жемиштердин кагын колдонуу жон ичегидеги бактериялар менен активдүү өз ара аракеттенген канттын жана тамак аш буласынын курамында газдын көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн. Муну алдын алуу үчүн суюктукту көбүрөөк ичүү керек. Мындан тышкары өрүк как аллергияны жаратышы да ыктымал. Эгерде өрүк как жегенден кийин адамда кандайдыр бир аллергиялык реакциялар байкалса, антигистаминдерди ичип, кургатылган жемиштерди рациондон алып салуу керек. Медицинада колдонулушу. Өрүк какты колдонуу теринин, тырмактын жана чачтын жаштыгын жана ден соолугун сактоого жардам берет. Мындан тышкары, как курсакты бат тойгузат, токчулуктун узакка созулган сезимин берет. Орточо керектөө менен
как десерттерге жакшы альтернатива болуп саналат. Өрүк как кош бойлуу аялдар үчүн да пайдалуу. Ал гемоглобиндин деңгээлин турукташтырат, шейшиктин пайда болушуна жол бербейт. Витаминдердин баалуу булагы катары иштейт жана токсикоздун жүрүшүн жеңилдетет. 6 айдан баштап өрүк какты баланын рационуна киргизүүгө болот. Бул сөбөктөрдү жана булчуңдарды өнүктүрүүгө жардам берет. Энергия менен каныктырып, витаминдерди толуктайт. Адистер кант диабетинде өрүк какты ченеми менен жегенге уруксат беришет. Кактын 35 бирдик гликемиялык индекси бар. Бул нормалдуу диапазондон ашпайт. Бул кандагы канттын кескин секирүүсүнө алып келбейт. Кант диабети үчүн өрүк кактын күнүмдүк нормасы 2-3 дана. Бирок дарыгердин жеке өзгөчөлүктөрүн жана сунуштарын эске алуу керек. Тамак аш даярдоодо колдонуу. Как пирогдорду толуктоо үчүн ар кандай десерттерде колдонулат. Бул у эти, тоок, сүт менен жакшы кетет. Ошондой эле өрүк как жана башка кургатылган жемиштерден витаминдүү аралашмалар, жемиш суусундуктары жана компоттор жасалат. Көптөгөн адамдар кургатылган абрикостун жыпар жыттуу алкоголдук тундурмаларын жакшы көрүшөт. Тандоо жана сактоо, сапаттуу жана ачык күрөң же сары түскө ээ. Эгер ал жаркыраган болсо, анда аларды кайра иштетүүдө химиялык заттар колдонулган. Өрүк как тийгенде ачык жана кургак сезилиши керек. Эгер майлуу болуп, колго сыйпалып калса, бул туура эмес, сакталган же сапаты начар сырьёдон жасалган дегенди билдирет. Өрүк какта ачуу же кычкыл шараптын даамы болбошу керек. Эгерде ал бар болсо, анда өндүрүүчү балким өндүрүш технологиясын бузган. Какты айнек идиште, кургак, караңгы жана салкын бөлмөдө же муздаткычта сактасаңыз болот. Ошондо ал 12 ай даамын жоготпой турат. Колдонуу. Өрүк кактын курамында калий, темир, каротин, Б тобундагы витаминдердин суткалык нормасы 100 грамм болот. Какты өтө көп колдонууга болбойт, себеби ичегилердин бузулушуна алып келиши мүмкүн. Өрүк какты күндүз жеген жакшы, уктар алдында жесе да болот, бирок ченеми менен. Диета учурунда какты эртең менен же түштөн кийин аз-аздан жеш керек. Өрүк кактын калориялуулугу 100 грамм продуктусуна 215 килокалорияны түзөт.